Stay to you. Öyle hatırlıyorum. Bravo. Ырчы Асель Кадырбекова жан дүйнөсүндө болуп жаткан бурганакты жеке баракчасына жазып келген. Анда анын катталуучулардын арасынан эмне мынча жашоого нааразысың деген суроолорго жооп жазып, бул жөн гана өзүмө жашоомо болгон отчет деп билдирген. Ар ким өзү үчүн мотиватор болушу керек. Бирөөдөн колдоо күтпөңүз, эч качан бирөө сизди түшүнбөйт. Анткени эч ким сиздин жашооңуз менен жашабайт. Мага жазган комментарийлерди окудум. Анда сен дайыма налыйсың деп жазышууда. Ооба, эми ыйлагым, налыгым келет. Жашоо ушундай болуп чыкты, жөн эле эмес. Мен башкалардан колдоо түшүнүү күтпөйм, бирок азыр өзүмдү аягым келет. Каталарым үчүн өзүмдү урушкум келет. Жаңы баракты барактай турганда убакыт келет. Баарын кое берүү керек. Менде тарынычтын же өкүнүчтүн калышын каалабайм. Анткени кийин бул мен үчүн урууга айланат. Ушул мага керекпи? Жан дүйнөңүз эмнени кааласа ошону кылыңыз. Ыйлагандан, налыгандан тартынбаңыз. Анткени бул жашоо. Баарында эле жашоосу жылмакай боло бербейт. Анда да алар жылмакайлап турат. Өздөрүнүн чеберчилиги менен жашырып келишет же мурдунун алдында эмне болуп жатканын көрө бербейт, болбосо көргүсү келбейт деп